Урматтуу достор, бекер аш жеп, еще 30 000 рубль утуп алгыңыздар келсе, анда ушул чайханага келиңиздер. Мынау ашты туугандар 4 дос келесиздерби, же өзүңүздөргө ишенген 4 акаңыз менен келесизби? В общем, 4 адам ушул ашты жесе, анан жеп өткөндөн кийин эгер жей алса 30 000 рубльдү мынау сага деп берет экен туугандар. Эгер да жей албай калса, кокус, жей албай калса анда аштын акчасын төлөйт экен. Аштын акчасы канча? 8 000 туугандар. 8 000 төлөп кетесиздер. Манас келип калды. Ассаламу алейкум, туугандар кандайсыздар? Балчайтып келиңиздер. Лайктан басыңыздар достор, Дальше мен сөгөт. Иса досум, сизди неге сөгөт ака? Москвада машина сатам деген адам Манас аканы тааныйт да. Өзүнө ишенген акелер келсе, ошо курсак чыккандар келсе, смело жеп кетесиздер. Анан мынол чайханада любой меню бар. Мынол жерде көрдүңүздөр козу гриль туугандар. Мунун баасы килограммы 1800 рубльден экен. Ушул турушу азыр 20 000 рубль туугандар. Достор, козу гриль издегендер да көп да. Анан мынол жерде козу гриль да бар экен. Килограммы 1800 рубль экен. Ушул азыр турушу козу гриль. Канча миң төлөйсүздөр? 20 000 рубль деп. Козу грилдин ичине ушул украшениялар кирет экен, жана 4 нан берет экен. 4 навай нан. Кошумча болсо ака. Мынау аш жеген болсо 30 000 плюс аш бекер болот. Аш плюс бекер болот. Болду. Салам алейкум туугандар, кандайсыздар? Эми сиздерге чайхананы бир сыйра ичтерини көрсөтөлү. Канча кабина бар, кандай условиялар бар. Шеф ушул чайхананын өкүлдөрүнүн бири. Саламлашып туруп баштай бересиз ака. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, Москвада эмгектенип жүргөн мекендештер. Биз чайхана Асман, чайхана Мундуз биригип, чоң масштабный чоң меню түзүп, чоң проект менен, чоң неме менен иш баштадык, Кудай кааласа. Биздин чайхана метро Чертановдо жайгашкан. Арендтер торговый центр Каспий, 2-этаж. Бул жер залы. Зал, бул жерде көрдүңүздөр туугандар. Анан намаз окуйм дегендер үчүн 2-этажында намазканасы бар экен. Чакан намазканасы. Бул 2-этажынан метро жак менен түшсө болот, астынан парковкасынан чыкса болот. Парковкасы бекер. Парковкасы тууралуу маалымат берели. Мынау мынакей Мундуз чайханасы деп турат. Кыскасы мынау оң жактан келгенде сол тарап болот. Сол тараптан келгенде мынакей 4-чү выход даже мына жерден көрүнүп турат, метро деп, М деп турат. Анан мына жерде парковкалары бесплатный. Анан бул жакта кокус парковка албай калса, сиздер бул жака кое бересиздер. 50 рубль экен саатына. Мен ойлойм, бул жерде мына биздин машиналар турат, парковка кең эле экен. Вдруг эгерде албай калса, анда ошол жерге 50 рубльден кое бересиздер туугандар. В общем, достор, мына жерден да келсеңиздер болот да. Ошонун аркасы мына жерде 4-чү выход көрдүңүздөр. 4-чү выходтан чыгып эле түз эле мына жака келсеңиздер, мына жерде дагы эшиги бар экен. Ушул жерден дагы келсеңиздер болот экен. Өтө ыңгай. Кааласаң өдөдөн кел, кааласаң ылдыйдан кел деген жер экен да. Эми туугандар, улусуда уят жок, келгенде эле тазалыгы мынакей. Оң тарапта мужской туалет, сол тарапта женский туалет бар экен туугандар. Айден экен да. Анан жакында бул жакта бир кабинабыз бар, пустой. Бир ай ичинде ушул жерге тенисти неме кылып киргизебиз, тенис. Тенис ойнотор жол бар. Ошол жерди кылабыз, Кудай кааласа. Бир ай ичинде ишке кирет. Кудай кааласа. Ака анда мындай кылалы да. Киргенде эле оң тарапта Бул зал. Бул жер зал. Бул жерде 14 столубуз бар. 14 стол бар. Мындай стол, ушундай столдордон. Канча адам турат мына жерде? 4 адам кеңири отурса болот. Общий. Общий ар бир стол 4төн отурат, ошондон 14. Эң негизгиси бул жакта детский балдар ойной турган кабинабыз бар. Келип балдарыңыздар ойноп, площадка. Бардыгы таза, оюнчуктар немелер бар, жыйнап неме кылып коебуз. Жакшы экен туугандар. Баягы балдарыңыздар жүдөтүп атса, кеңири тамак ичем десеңиздер, кое берсеңиздер, балдар менен ойноп атып, сиздерге тоскоол болбойт да. Анда жүрүң ака. Мына жерде бар каминалар бар экен. В общем, мына шторканы тартып коюп, өзүнчө достор менен турса болот экен. Бул жак VIP залыбыз. Bunday залдардын 3-өө бар, азыр көргөзөбүз. Бул биринчиси. Бул бесплатный да отурса? Бекер. Залдар акча болот деген. Мына жери бул экинчиси. Экинчи неме залыбыз. Стол баягы отуруп неме кылабыз дейдигендер болсо. Бул совсем VIP экен, Эң чоң VIP'биз ушул жер. Ушул жерде анча-мынча туулган күн марекелер тыстыкта болот.
бул жак тосуп беребиз, кичине колонкабыз бар, бул жерге музыка коюп беребиз. Эң эскертип кетчү нерсе, ичүүгө спиртнойго ошо запрещен. Эч качан андай келиңе кандай аламын деген нерсе болбойт. Шанекада болмаса Эч качан болбойт. өтө сон. Ичимдик жок жерде береки бар. Мына жерге примерно канча адам батат деп ойлойсуз? 20-30 адам батат. 20-30 адам кеңири батат. Сонда анан жаман жакшылык бар Москвада, баягы Куран окуткан место таппай алсаңыздар, Курандагы окутсаңыздар болот экен. Анан кийин мынабул эгер той марекелер болуп турган болсо, мынабул шыттар чыгат. Onu ичке жылып алдырып салып туруп, чоң бир 100 адамдыктагы марекелерди өткөрүп бергенге шартыбыз бар. Тойдагы болот. Тойдагы чоң Куран окутуулар 80-90-100 адамга чейин кеңири, алардын менюлары да бар өзүнүкү. Аларда көрөсүз аштары, пловтору, шорполору, тейлөлөр, алардын менюсы отдельно. Анан эми өзүнчө мисалы үчүн достор менен, классташтар менен, туугандар менен келгенде бул жагы эми штор жабылат экен. Бирок штор эмес, эшиги жабыла тургандагы кабиналар бар экен, алар өзүнчө заказ. Анда ошондой Ошол жакка Бул жерде биздин мекендештерибиз отурат. Иса досум келип калыптыр. Манасакка келип калыптыр. Ассаламу алейкум, туугандар кандайсыздар? Балчайтып келиңиздер. Лайктан басыңыздар достор, Дальше мен сөгөт. Иса досум, сизди неге сөгөт ака? Москвада машина сатам деген адам Манасаканы тааныйт да. Таксисмин деген адам тааныйт туугандар. Иса досумду бул Москваны тез кабарда коем бунунчу. Азыр биз кабинаны көрсөтүп берели. Эмне дейт? Так. Бул жак биринчи кабинабыз. Биринчи кабина, бирок бул жакта адам бар ошо. Адам бар, ачпай эле. Канча адам батат? Ошош эле бир 15-20 адам батат. 15-20 адам. Экинчи кабина. Бул жак экинчи кабинабыз, бул жак кичине чаканыраак. Эми кичинеси ушул жердин. 10 адам батат ошо да? Кеңири батат 10 адам. Кеңири. Отурса болот экен. Бекер да кабиналар? Кабиналар бекер. Кээ бир чайханаларда саатына 500 деп кошо салган жакшы анда. Бул жака. Бул жагыбыз 3-чү кабинабыз. Бул жака 15 адамдан кеңири батат, 15 адам. 15 адам. 15-20 адамга чейин батса болот. Тазалыкка өтө жакшы көңүл буруп тур. Өтө сонун көңүл буруп тур. Кухнясы дагы көз тийбесин, өзүбүздүн мекендештерибиз бүт иштешет экен балдар. Кухнясы, тазалыгы өтө сонун. Обслуживанияны эле келтирсе, буюрса сонун болот. Бул чака? Бул 4-чү кабинабыз. Бул эң чоң ошо. Бул да чоң, Бул жерде чоң. Эгер суук болуп кетсе, бул жерге плиталар жагып беребиз. Ал эми ысык болуп кетсе, бул жакта люгубуз бар. Полный комплектация. Үстүнө люктун эме койсок болот, ачып койсок. Өтө сонун. Өтө сонун достор. Кандай айтып айткан сөздөр болсо айтабыз. Анан кийин менюга келе турган болсок, чайхана Мундуз 1 жылдан бери иштеп атабыз бул жерде. Быйыл 2-жылы башталды. Анан кийин биз чайхана Асман менен биригип, чоң меню түзүп, кардалардын баардыгы чоңойткула дегенден чоңойтуп, элдин эмеси менен менюбузду да чоңойттук. Мисалы үчүн биздин менюда 2 түрдүү меню бар: банкетный, обычный меню. Суши, пицца, крылышка, майда манты, эт манты, козу гриль, көзө шорпо, бөдөнө шорпо, стейктерибиз. Эми бардык эле жер тамак мактайт. Ошон үчүн мен айтам, келиңиздер, көрүңүздөр. Мен 24 саат ушул жерде болом. Эгер жакпай калса айтып, ушундай десеңиздер, мында бут эгер ушундай жакпай калса акчасын кайтарып бергенге чейин барабыз. Келип көрүңүздөр. Акчасын кайтарып беребиз деген чайхана өзүнүн чайханасына уверенный адамдар болот да. Биздин чайханабыз тамагы даамдуу дегенчи. Эч бир чайхана мынтип айта албайт балдар. Демек, келип 1000 жолу уккандан көрө бир жолу келсеңиздер, көрүп, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып кетесиздер. Эң негизгиси өзүбүздүн мекендештерибизди туугандар. Ошол өзүбүздүн мекендештерибиздин чөнтөгүнө 1 сом салат түшүрөлү туугандар. Анан кийин болуш керек. Халал биздики. Мисалы үчүн биздин куйсабыз бул жерде түгөнүп калса, ачууда пятерочка бар. Торговый центр алдыбызда. Ал жактан түшүп албайбыз биз. Эгер куйса түгөн, устоп же рыноктон алабыз. Анан айттым башында да, спирттик ичимдиктерге такыр болбойт. Ошол жагы дагы бар. Ошол жагына 5 кеттим ака. Өтө сонун. Бар болуң ака. Аман болуң. Алла разы болсун барыңыздардан. Келиңиздер туугандар. Салам алейкум. Урматтуу достор, эми видеонун аягында сиздерге парковкасы тууралуу маалымат берели. Мынау мынакей Мундуз чайханасы деп турат. Кыскасы мынау оң жактан келгенде сол тарап болот. Сол тараптан келгенде мынакей 4-чү выход даже мына жерден көрүнүп турат, метро деп, М деп турат. Анан мына жерде парковкалары бесплатный.
Анан бул жакта кокус парковка калбай калса, сиздер бул жака кое бересиздер. 50 рубль экен саатына. Мен ойлойм, бул жерде мына биздин машиналар турат. Парковка кең эле экен. Вдруг эгерде калбай калса, анда ошол жерге 50 рубльден кое бересиздер туугандар. Келиңиздер, Мундуз чайканасына сиздерди күтөбүз, өзүбүздүн мекендештерибиз. Колдоп, жөн эле аш жебестен 30 000 рубль утуп алыңыздар. Ошон достор, мынул жерден да келсеңиздер болот да. Ошонун аркасы. Мынул жерде 4-чү выход көрүп 4-чү выходтан чыгып эле түз эле мынул жака келсеңиздер, мынул жерде дагы эшиги бар экен. Ушул жерден дагы келсеңиздер болот экен. Өтө ыңгай. Кааласаң өдөдөн кел, кааласаң ылдыйдан кел деген жер экен да. Говорит и показывает Москва. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документтериңизди мөөнөтү өтүп, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылып келүүгө такси кызматы керек болсо, анда сиздерге метро Волгоградский проспекттин 1-выходуна жайгашкан көп жылдык тажрыйбасы бар Алтынбек мырзанын командасын сунуштайбыз. Төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар, сиздерге ак жол каалайбыз.